Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу мусулман тууган. Калайсызбы? Жашооңузда береке болсо, Аллах Таала ар бир ишиңизди бүтүрүп берсе, душмандардын жана жаман нерселердин зыянынан Аллах Таала сизди сактасын. Жана ар бир кылган ишиңиз туура болсун кааласаңыз, анда бул үчүн бир эле дуа. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда, анын сүннөт амалдарында, сүннөт дуаларында биз үчүн дүнүйө жана акыреттин бактылуулугу бар. Андыктан пайгамбарыбыздын бир дуасы. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: кимде ким үйдөн чыкканда бул дуаны окуй турган болсо, бисмиллахи таваккалту алаллах ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Анда бир периште жар салат: худита ва куфита ва уқита ва танахха анху шайтан. Аллах Таала сени туура жолго салды, жана Аллах Таала сенин бардык иштериңе жетиштүү болду. Ошол сыяктуу эле сени Аллах Таала бардык зыяндуу нерселерден сактап калды. Ал эми акыркы төртүнчү пайдасы болсо, ватанахха анху шайтан, шайтан андан алыс болот дейт. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, сиз менен биз ушул дуаны окуй турган болсок, Аллах Таала биздин жашообузга жеңилдик берет, иштерибизге ийгилик берет, жана тапканыбызга береке берет, жана кайсыл бир ишти баштабайлы, ошол ишибизди Аллах субханала акырынан чейин чыкканга, жана ийгиликтүү чыкканга Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берет, качан ушул дуаны окуй турган болсок. Андыктан бул дуаны буга чейин жаттаган болсок, дайыма амал кылып жүрөлү, өмүрүбүздүн акырына чейин амал кылайлы деп ниет кылайлы. Эми элестетиңиз бир тууган, бир адамдын ишин Аллах өзү бүтүрүп берсе, зыяндардан аны Аллах Таала өзү сактаса, жана шайтан андан алыс болсо, ал кандай гана ийгиликтүү адам, кандай гана бул дүйнө жана акыреттин ийгилигине жетиштүү үчүн ага эч бир тоскоолчулук жок да. Андыктан бул дуаны окуйлу, амал кылайлы, жаттай электер болсо, жаттап туруп, өзүбүздүн балдарыбызга дагы, үй бүлөбүздөгү адамдарга дагы, аларга да жаттатып, ушул дуаны үйрөтөйлү. Аллах Таала баардыгыбызга ушул дуага амал кылгандын берекетинен жашообузга жеңилдик берсин.